Саламатсыздарбы мекендештер, элим, жерим. Мына бүгүн дагы мен ушул бүгүнкү акыбалга кайрылууну сездим. Себеп дегенде бүгүнкү айтып атканым бул менин оюм, менин трибунам, ошондой эле менин позициям болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө негизден укуктук талаага тез аранын ичине кириш керек. Мыйзам чегинде. Баарыбызды башкарып турган мыйзам. Анан мыйзам чегине кире албай атып, укуктук талаага кире албай атып, биз реформа кылабыз деген бул акылсыздык. Бул бүгүн мамлекеттүүлүктү түшүнбөгөн адамдардын кыялы болушу мүмкүн да. Ошондуктан биринчи кезекте мыйзам талаасына кириш керек. Андан кийин анан конституцияга эмнелерди киргизесиңер. Андан кийин анан кол чабылып, анан кол чогултуп, анан референдумга киресиңерби? Эмне кыласыңар? Андан кийинки иштерди кылыш керек. Бүгүнкү күндө биз легитимдүү мамлекеттик бийликти аныктап алышыбыз керек. Ал парламентти, ошондой эле президентти. Ким президенттикти алгандан кийин, ким парламентти түзүп алгандан кийин, анан башка конституцияларды өзгөртүүлөргө кириш керек. Ансыз болбойт. Мына бүгүнкү күндө деле Садыр Жапаров чыгаар менен сүйлөп алып, кайра өзүнүн сөзүн өзү артка албадыбы? Себеп дегенде баары бир мыйзамдуулук болуш керек да. Эгер мыйзамдуулуктан чыгып кетсек хаос болот. Мына бүгүнкү күндө ачыгын айтыш керек. Садыр Жапаров башында мындай кыла коем, тигиндей кыла коем. Ага убакыт жок. Тем более биздин экономикабыз аябай ыйлаган кризис, экономика ыйлай турган акыбалга келип калды. Кризис учурдабыз. Ошондуктан тез арада мыйзам талаасына келишибиз керек. Анан дагы бир нерсе. Урматтуу саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, бири-бириңерди ошол тарапташтарыңарга жамандатканды токтотсоңор. Кимдин тарабы, кимди жамандап атканын биз билип эле турабыз. Мына бүгүнкү күндө Текебаевди жамандап атышат, Бабановду жамандап атышат, ошондой эле Садыр Жапаровду жамандап атышат, дагы биремелерди жамандап атышат. Баарыңыздар тарапташтуулукту, акылдуулукка, эстүүлүккө чакырсаңыздар. Мына кече күнү Өмүрбек Жекебаев сүйлөдү, бул мыйзам талаасын сүйлөдү. Ошондой эле Шайлдыбекова да сүйлөдү. Мен Шайлдыбекованы көп жактыра бербейм. Бирок Шайлдыбекова да сүйлөдү. Мыйзам талааларын сүйлөп атат. Шайлоо кандай деңгээлде? Абдрахманова сүйлөп атат. Абдрахматова сүйлөп атат. Мыйзам талаасына кандай келиш керек, кандай болуш керек. Анан дароо эле президент кыла коюш керек. Дароо эле парламентке булар келип коюш керек дегенден алыстагыла. Тарапташтарыңарды да тыйгыла. Акыл эстүүлүккө чакыргыла. Бүгүнкү күндө жаштарга да айтар элем. Биз биринчи кезекте биздин поколение күнөөлүү. Себеп дегенде балдарыбызды атанын ордун жалгыз ордун билгизбептербиз да. Алар атаны сыйлабай калыптыр. Атадан ордунду, креслону талаша калышыптыр. Албетте биз да күнөөлүүбүз. Ага ошондой тарбиялагандыктан. Бирок жаштарга жол көрсөтүш керек. Мен өзүмдүн кызматтык жолумда, баскан изимде дайыма жаштарга жол көрсөткөн адаммын. Жаштардын журналистикасын ошол Жалал Абадта иштеп жүргөндө жаштардын журналистикасын алып келген адаммын. Биринчи кезекте жаштар иштегилесилер дегенмин. Бирок жаштар жол көрсөткөн адамы жок кетип калсаң, жаштар жолдон артта калып, кайра жолдон тайып кетишип, дагы эле эскилерди киргизип. Ошондуктан жаштарга тажрыйба керек. Бүгүнкү күндө жаш эмес, баш керек. Баш иштеген адамдарды кадр кылыш керек. Мына ошол адамдар акырындык менен жаштардап келет. Анан жалаң эле мурунку поколенияны, же болбосо бүгүнкү иштеп аткан пайгамбар жашына келген адамдардын баарын күнөөлөй бергенге болбойт. Себеп дегенде алардын арасында да аябай уникалдуу, оригиналдуу адамдар бар. Биринчи кезекте мына ушулар эгемендүү мамлекетти дароо эгемендүүлүктү алып кеткендиги менен булар эсте калат. Албетте биз президенттерге, өлкө башчыларына жарабай койдук. Эки өлкө башчысы качып кетти. Бири абакта болду. Кийинкиси болсо, мынакей өзүңөр көргөндөй мөөнөтүнө жетпей калды. Себеп дегенде ошолордун баары айлана тегерегиндегилер эле иштеп, айлана тегерегинде эле иштеп калат экен да. Ошондуктан мен айтар элем, жаштарга дагы, жаштар биздин келечегибиз, биринчи силер жолду көргүлө. Тажрыйбалуу адамдарды артынан издегиле. Өзүңөрдүн акыл эсиңер менен кайсы адам тажрыйбалуу, жаңы жүздөр керек. Жаштар эмес, баш иштеген жаңы жүздөр керек. Мына ошолор жаштарга жол көрсөтүш керек. Жок дегенде эле мындай элементар кадр маселеси аябай аксабадыбы? Сооронбай Шариповичтин убагында кадр маселеси аябай аксады. Боронова каякта жүрөт?
Опунбаева каякта жүрөт, Кашкары каякта жүрөт. Артын карабай өзүн таштап коюп качышпадыбы? Дароо советник. Ошондой эле биздин президенттер, же болбосо министрлер советник алат десе жаш балдарды алып атты. А бирок жаш балдарда тажрыйба жок болсо, алар эмнени көрсөтөт? Эмне үчүн Сооронбай Шарипович, эмне үчүн Ишенбай Кадырбековду алган жок, мисалы? Абдыган Эркебаевди ошол советник кылып алган жок. Тажрыйбалуу адам кылып. Анан акылдуулар, мага акылдуулардын кереги жок. Күчтүүлөр менден күчтүү болуп кетет деп атып, мынакей мөөнөтүнө жетпеген президент ушул акыбалга келди. Тескерисинче күчтүүлөр ага күч көрсөтмөк. Акылдуулар ага акыл көрсөтмөк. Анан өзүнүн кызматын кызганып атып, мына мөөнөтүнөн жетпей калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө баарыбыз акыл эске келели. Мен өзүмдө кайрылуу жазганмын. Оң боорулар оңолгула. Пейлиңерди кенен кылгыла. Кызмат баарыңарга жетишет. Элди сүйөлү, элди ойлойлу. Бизге ошонун баарын берген эл. Биздин мамлекетибизди жогото болбойлу. Мамлекетти ойлойлу. Сен элди канчалык сүйсөң, эл дагы сени сүйөт. Себеп дегенде баардыгы жүрөккө тийиштүү болот. Жүрөгү менен болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу саясий чөйрөдөгүлөр, коомдук ишмерлер, өзүңөрдүн тарапташтарыңарды акыл эске чакыргыла. Бири-бириңерди жамандатканды токтоткула. Күрөш чындык болуш керек. Ал шайлоо күрөшү. Канчалык шайлоо күрөшүндө чындык болсо, акыйкаттуулук болсо, эл дагы сүйүнөт. Мына биз ушундай келди. Туура болду деп. Ошондой эле 3%тик жанагы барьерге мен да колдойм. Жаштар келсин, ара кайсы орундар келсин. Кыргызда сөз бар, 60-дагы атаңдан алдап күчүн ал деп. Анысы кандай жаштарга тажрыйба көрсөтө турган адамдарды да колдойлу бүгүнкү күндө. Кыргыз эл баатырлары эмне жатасыңар? Баатырлыгыңарды ушунда көрсөтүп өзүңөрдүн акыл сөзүңөрдү айтпайсыңарбы? Силерге эмне даам керекпи? Кыргыздын эмгек сиңирген ишмерлери, мамлекеттин коомдук ишмерлери, эмгек сиңирген наам алгандар. Силерге наам эле керекпи? Бүгүн аяк токтоп жатасыңар. Интеллигенция ойгонгула. Жаштарды айткыла. Ар бир үйдө жаштар бар. Ар бир үйдө балабыз бар. Ошондуктан балдарды да айталы. Бүгүнкү күндө бизге мамлекеттүүлүк керек. Бекеринен Манас эпосунда Манас Семетей Сейтек деп айтылган эмес. Себеп дегенде биз өмүрүбүздө ата, бала, небере болуп, биз ошону акыл эс менен тарбияганга жетишет экенбиз. Неберебизге айтып калганга жетишет экенбиз. Ал эми чөбөрө кыбырага ал Кудай Таалам өмүр береби, андан аркысы башка жол. Бирок небереге да акыл айтканга жетишет экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Биз 3 поколение ата, бала, небере. Ошондуктан Манас Семетей Сейтек болуп айтылыптыр. Урматтуу менин мекендештерим, акыл эске келели. Биздин Кыргыз мамлекет деген мамлекетибиз бар. Биздин Кыргызстаныбыз бар. Биз Манас атанын рух духу менен чоңоюп келип атабыз. Ошо менен өсүп өркүндөйлү. Манас атанын да кеңешчилери болгон. Манас атанын да Бакай атадай улуу адамы болгон. Ошондуктан улууну дагы, жашты дагы, орто мунду да сыйлайлы. Дагы бир жолу айтам, кадр маселеси бул жаштан эмес, ал баштан. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламаттаңыздар.